lack of security or social conflict. Эң маанилүү темаларды талкуулап, туура суроолорду берүү менен жаштар өз алдынча өнүгүүдө. Техниканын өнүккөн доорунда ар улуттун жана маданияттын бардык өкүлдөрү менен байланышта болуу оңой болуп калды. Бирок бүгүн жаш лидерлер көзмө-көз жолугушууга келишкен. Бул Кыргызстанда биринчи жолу өткөрүлүп жаткан жаш лидерлердин конференциясы. So this is the 9th annual Get Engaged conference. Бул жергиликтүү жана глобалдык көйгөйлөрдү чечүү жолдорун иштеп чыгуу үчүн жамааттык өнөктөштөр менен иштешкен лидерлердин жана инноваторлордун глобалдык тармагын бекемдөө максатында студенттерди бириктирген 9-чу конференция. Бул иш-чараны Кыргызстанда биринчи жолу өткөрүп жатканыбыз үчүн абдан кубанычтабыз жана толкунданабыз. Кыргызстандын жаштары өз мекенинин келечеги үчүн тамырын тереңге салган чыгармачыл интеллигенциянын көрсөткүчү деп эсептейм. Андыктан башка өлкөдөн келген студенттердин да кыргыз жаштарынан үйрөнөрү көп. Long-time partner. Help you find a room where it will be just one room per. Жолугушууда Эль-Кудс Барт АШС университети, Бейрут Америка университети жана башка көптөгөн эл аралык тармактардын студенттеринин семинарлары, лидерлик тренингтери жана долбоорлордун презентациялары көрсөтүлдү. Ожидания самые лучшие. Мы хотим зарядить наших студентов духом. Биз бул иш-чарага жарым жыл даярдандык. Муну менен биз студенттерибизге мотивация берип, алардын лидерлик жөндөмүн эл аралык масштабка чыгаргыбыз келет. Пандемия учурунда бул конференция онлайн форматта өткөн. Ошондуктан бул жолугушуу көптөн күткөн маанилүү иш-чара болду. Студенттер бири-бири менен эле таанышпастан алдыда долбоорлорду бирге ишке ашырууну дагы абдан чоң кызыгуу менен сүйлөшүп жатышат. Андыктан иш-чара максатына жетти деп айтсам болот. В других странах и вот в этом году у нас есть такая возможность и проявить себя как организаторы. Конференция студенттерге коомчулукка негизделген долбоорлорду натыйжалуураак алып барууга жардам берүү үчүн көптөгөн идеяларды жана тажрыйбаларды ачып берет. Алыскы Ганадан келген университеттин бүтүрүүчүсү да өзү үчүн жаңы, пайдалуу көп нерсе ала алганын айтат. Interacting with people from different nationalities, from different backgrounds. Мага баарынан да ар улуттун, маданияттын, социалдык маселелерди талкуулаганыбызга карабастан баарыбыз бир коом болуп чогулганыбыз жакты. Ал эми биз дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн болгонубузга карабастан окшошторубуз да көп экен. Кыргызстан абдан уникалдуу жана кооз өлкө. Кечээ экскурсияга чыктык, абдан жакты. Кыргызстанды да жаңы бир багыттан тааный алдым. Кыргыз студенттер да мекенин жакшы жактан таанытып жатат. Мен аларды чыныгы лидер деп айта алам. Бул конференция тажрыйба алмашуу, жаңы көндүмдөрдү үйрөнүү, лидерликтин стилин өркүндөтүү жана башка өлкөлөрдөн келген кесиптештер менен байланыш түзүү үчүн студенттерге аянтча болуп калды. Буга чейин конференция 8 жолу өткөрүлгөн. 9-су Кыргызстанда биринчи жолу өтүп, ага дүйнөнүн ар кайсы бурчтарынан келген 60-тан ашык жаш лидерлер чогулду. Айза Камчыбекова, Айзада Орунбаева, Жантай Макенов, Пирамида.